Азык-түлүк коопсуздугу бул мамлекеттин улуттук коопсуздугун ажырагыс жана маанилүү бөлүгү болуп, өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана азык-түлүк көз карандысыздыгын сактоодо эң башкы фактор болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө мыйзамы өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча негизги багыттарды орнотот. Бул багыт чоң мааниге ээ болгондуктан Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги тарабынан 2019-2023 жылдарга азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан кабыл алынган. Анын максаттары: азык-түлүк менен камсыздоо, азык-түлүктүн физикалык жана экономикалык тараптан жеткиликтүү болуусу, тамактануунун сапаты, калориялуулугу жана көп түрдүүлүгү, тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө. Бул программанын талаптары саламаттыкты сактоо, билим берүү, экономикалык жана социалдык секторлоруна киргизилет. По поручению правительства Кыргызской Республики, Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги тарабынан азык-түлүк коопсуздугу боюнча программа 2019-2023 жылдарына иштелип чыккан. Программанын негизги максаттары: азык-түлүк менен камсыздоо, азык-түлүктүн физикалык жана экономикалык тараптан жеткиликтүү болуусу, тамактануунун сапаты, калориялуулугу жана көп түрдүүлүгү, тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө. Программаны ишке ашыруу үчүн иш-чаралар планы түзүлгөн. Ал пландын аткарылышына каржылоонун бардык булактары колдонулат. Бул программа саламаттыкты сактоо, билим берүү, экономикалык жана социалдык секторлорго коюлган талаптарды жана чектөөлөрдү аныктайт. Интегрированные отрасли здравоохранения, образования, экономического и социального сектора. Азык-түлүк коопсуздугунун деңгээлин баалоо үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен 9 негизги азык аныкталды. Кыргызстанда жеткиликтүү көлөмдө 9 азыктын ичинен 4 гана азык өндүрүлөт. Аларга картошка, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, сүт жана сүт азыктары жана 2017 жылдан баштап кант кирет. Нан, мөмө жемиштер, өсүмдүк майы, эт жана эт азыктары менен жумуртка импорттун жардамы аркылуу жарым-жартылай камсыздалат. Программанын биринчи компоненти – азык-түлүк менен камсыздоо. Кыргыз Республикасында азык-түлүктүн негизги камсыздоочусу болуп айыл чарба тармагы саналат. Бул тармак өлкөнүн эмгекке жарактуу калктын басымдуу бөлүгүн иш менен камсыздайт. Айыл чарба секторунда 3 негизги багыт бар: дыйканчылык, мал чарбачылык, токой чарбачылыгы жана балык уулоо. Мал чарбасы үчүн тоит базасы катары колдонулган жыйыттар өлкөнүн жалпы аянтынын 45%-ын түзөт. Жыл сайын мал чарбачылыгынын сапаты жана көрсөткүчтөрү жакшырууда. 2018 жылы 403.321 тонна эт, 1.589.734 тонна сүт, 533.242.000 жумуртка, 12.798 тонна жүн өндүрүлгөн. Кыргызстанда көп түрдүү өсүмдүктөр өстүрүлгөндүгүнө байланыштуу келечекте калктын тамактануусун жакшыртуу үчүн бардык шарттар бар. 2018 жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу дандуу жана чанактуу пахта жана жашылчалардын аянтын кеңейтишинин натыйжасында кирешеси азыраак болгон картошка жана май өсүмдүктөрүнүн аянты азайды. Азык-түлүк менен камсыздоо үчүн программа тарабынан дыйканчылык жана мал чарбачылык секторлоруна колдоо көрсөтүлөт. Өндүрүүчү дыйкандар үчүн артыкчылыктуу төмөн пайыздагы насыяларды жайылтуу, жылына 6-8%. Суу ресурстарына жеткиликтүүлүктү, жогору продуктивдүү жана кондициялык үрөндөрдү таратууну жакшыртуу, айыл чарба кооперативтерин түзүү, табигый ресурстарды туура колдонуу. Мал чарбачылык секторун колдоо үчүн программа тарабынан асыл тукумдуу малды жаңылоо, жайыттарды натыйжалуу колдонуу, ветеринардык тейлөөнү жакшыртуу, заманбап зоотехнологияларды киргизүү пландаштырылган. Программанын экинчи компоненти – азык-түлүктүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоо.
Программанын экинчи маанилүү багыты болуп, азык-түлүктүн физикалык жана экономикалык жеткиликтүүлүгү эсептелет. Бул компоненттин алкагында агро өнөр жай секторунун продукцияларын жеткирүү боюнча аймактар арасында логистикалык каналдарды түзүү пландалууда. Мындан сырткары экономиканын агро өнөр жай секторунун өнүгүүсү жана өндүрүлгөн продукциянын көлөмүнүн көбөйүшү чет өлкөдөн келген импорттун көлөмүн азайтууга мүмкүндүк берет. Бул өлкөдөгү азык-түлүктүн экономикалык жеткиликтүүлүгүнө таасирин тийгизет. Программанын үчүнчү компоненти – тамактануунун сапаты. Адамдын тамактануу жүрүм-туруму жана адаттары анын ден соолугуна, өмүрүнүн узундугуна, ооруга чалдыгуусуна, физикалык жана психикалык өнүгүүсүнө таасирин тийгизет. В рамках третьего компонента Бул долбоордун үчүнчү компонентинин алкагында Саламаттыкты сактоо министрлиги 3 багытта иштейт. Биринчиси саясатты күчтөндүрүү, мыйзам чыгаруу, нормативдик укуктук актылар тармактарында иштөө, аларды жакшыртуу жана заманбап талаптарга жана нормаларга алып келүү. Экинчи компонент бул түздөн-түз начар тамактанууга байланыштуу болгон инфекциялык эмес оорулардын санын азайтууга багытталган иш-чаралар. Мисалы, темир дефициттик анемия, йод жетишсиздиги, эндемикалык зоб, физикалык жана акыл-эс өнүгүүсү артта калган балдар, жалпысынан эне жана баланын ден соолугуна багытталган иш-чаралар. Үчүнчү багыт бул калктын тамактануу адаттарын өзгөртүү. Ал үчүн медициналык кызматкерлерди жана калкты окутуу жүргүзүлөт. через обучение медицинских работников, самого населения, чтобы население изменило свои привычки питания. Программанын негизги максаты кыргызстандыктарга туура тамактануу адаттарын үйрөтүү. Мисалы, рациондон фастфудту алып салуу, канттан баш тартуу, тузду чектөө, малдын майын жешти азайтуу, мөмө жемиштер менен жашылчалардын көлөмүн көбөйтүү. Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө мыйзамдын алкагында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен өлкөнүн калкы үчүн негизги азыктануу нормалары аныкталган. Кыргыз Республикасында тамактануунун сапатын жогорулатуу үчүн азык-түлүк коопсуздугу программасы тарабынан төмөнкү иш-чаралар пландаштырылган. Окутуу иш-чаралары жана маалыматтык кампаниялар. Буларды уюштурууда Дүйнөлүк банктын айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоору активдүү катышууда. Мындан сырткары, элде пайдалуу азык-түлүктөргө болгон талапты жаратуу үчүн медициналык кызматкерлерди окутуу пландаштырылган. Программанын үчүнчү компонентинин алкагында төмөнкү иш-чаралар өткөрүлөт. 6 айдан 24 айга чейинки балдарда аз кандуулукту алдын алуу үчүн темир камтыган дарыны сатып алуу, тамак аштын жетишсиздигине кабылган балдарга фолий кычкылын, цинк кошумчаларын жана терапевтик азыктарды сатып алуу, кош бойлуу жана эмчек эмизген энелер үчүн темир камтыган дары менен фолий кычкылын сатып алуу. Өлкөдөгү ар бир мектепти ысык тамак менен камсыздоо. 150 мектептин ашканасын керектүү жабдыктар менен жабдоо. Азык-түлүк коопсуздугу программасынын натыйжасы катары кыргызстандыктарга туура тамактануу адаттары пайда болуп, жалпысынан жашоо сапаты жогорулайт. Программанын 4-чү компоненти – тамак аш коопсуздугу. Программанын акыркы компоненти болуп, өлкөдөгү тамак аш коопсуздугу эсептелет. Бул компоненттин алкагында таза суу системалары жаңыланат жана санитардык объектилердин абалы жакшыртылат. Коомдук тамактануу ишканаларына жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө HACCP Global Gap, IFC, BRC, FSSC сыяктуу азык-түлүк стандарттары киргизилет. Кыргызстандын бир катар лабораторияларындагы жабдыктарды жаңыртуу жана кошумча жабдыктарды сатып алуу, ошондой эле калкка мүмкүн болуучу булгоочулар жана инфекцияларды алдын алуу чаралары тууралуу маалымдоо пландаштырылууда. Азык-түлүк коопсуздугу программасынын багыттары айыл чарба өндүрүшүнүн, саламаттык сактоонун жана билим берүүнүн секторлоруна тиешелүү болот. Бул багыттарды өнүктүрүү жалпы калктын жашоосун жакшыртууга таасирин тийгизет. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу программасынын максаттарына жетишүү үчүн бардык мамлекеттер органдарын жана жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын ведомстволор аралык кызматташуусу зарыл.
2019-2023 жылдарга бекитилген иш чаралардын планы каржылоонун бардык жеткиликтүү булактарды колдонот.